Мына эми биз бул органикалык айыл чарбага өткөндөн бери бул органикалык бул корейский капуста редко айдаганбыз. Анан эми мунун түйшүгү оор экен аябай. Кол менен бүт иштетип техника дагы тартыш болуп атат. Анан кол менен иштетип кичине кыйыныраак болуп атат. Анткени бул жерге баягы химикат себилбегендиктен жанагы зыянкечтер, могу ото чөптөр абдан күчөп, анан жалаң колго иштегенге туура келип атат. Бирок биопрепараттарды чачып атабыз. Алар жардам берип атат аз-аздан. Зыянкечтерден ошо жаңыдан чачып баштадык ошолорго. Эми бул органикалык айыл чарбасы бул аябай жакшы нерсе. Бул өзүбүздүн таза продукция, химикаты жок. Ошол адам баласына ушул ден соолугун сакташ үчүн ушул химикаттан арылып, ушул органикалык айыл чарбасына өтсөк жакшы болот эле. Органикалык айыл чарбаны иштетиш кичине кыйыныраак болуп турат, бирок аракет кылып атабыз. Болушунча аракет кылып, бул койканын балдары да кыздары жардам берип атышат. Болгон жанагы органикалык дары-дармектерди алып келип атышат. 1-1,5 айда буюрса даяр болуп калат. Аракет кылып эмгектенип атабыз ошо. Буюрса бул жерге редко бул капусталар алынгандан кийин күздүк валерьянка отургузат. Буюрса аракет кылып атабыз.